Урматтуу депутаттар, мына 13 мыйзамды шатыратып эле кабыл алдык даган кыргыз тилине келгенде эле ушундай маселе жаратып атабыз да. Бул биринчи концепциясы колдоп берели деп. Эми кыргыз тили кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин андан сырткары жогорку кеңешке депутат болом дегенден кийин мен ойлойм кыргыз тилин билиш керек. Ошол эле мына Орусияда көчө шыпыргыч болгон адам үчүн орус тилин билүүнү экзамен тапшырууну талап кылып атат. Эми качанга чейин жүрө беребиз? 35 жыл убакытты жоготтук го. Биз даяр эмеспи, система менен барайлы деп. Анда ушинтип жүрө беребизби? Ушу мыйзамды колдойлу дагы, керек болсо ошо расмий тилди дагы биз кыргыз тилинде барабар өткөрүшүбүз керек, урматтуу депутаттар. Ушуга чейин коркуп, башка мамлекеттер эмне дейт, башка элдер эмне дейт деп ушуга чейин келдик. Ошол себептен бул мыйзамды кабыл алып, биз кыргыз мамлекетинде жашагандан кийин кыргыз тилин бардыгыбыз билишибиз керек. Андан сырткары мамлекеттик чиновник болобу, депутат болобу, сөзсүз түрдө кыргыз тилин билиш керек. Биз азыр 35 жыл болду көз карандысыз алгандыгыбызга. Мына ошо КМШ мамлекеттерин бардык чыккан мамлекеттер өздөрүнүн тилин мамлекеттик тил, расмий тил кылып катары кабыл алышты. Ошол себептен мен бардыгыңыздарды ушу мыйзамды колдоого чакырам. Чоң рахмат.